Ordoğlu Oş şirkesine kuş gelipsiz деп айтабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош облусунун тургундары, менин атым Болот Дыйканбаев. Кече жакында 2 ай башта Өзгөн район акими болуп дайындалганмын. Бирок өзүңүз айткандай Садыр Нуркожоевич катачылыктар, мүчүлүштүктөр болду деп айттыңыз. Мен сизге кирген учурумда абдан өзүңүздүн айкөлдүгүңүздү, чечкиндүүлүгүңүздү көрсөттүңүз. Ошол эле учурда жардамчыңызга айттыңыз, ордуна барып иштесин, жакшы иштей турган ниеттери бар экен, элге болгон проектилери бар экен деп айттыңыз. Бирок ошол дайындалган документтерди кол коюу учурунда акыркы этап калганда эмнегедир мени жолотушпай койду. Мен ойлойм, бул жерде дагы сизди тегеректеп турган адамдар мурдагы президенттер сыяктуу эле сизди дагы жолдон адаштырып коюшу мүмкүн. Балким ушул сөздү угуп, балким мени колума кишен салып камашы мүмкүн. Бирок мен жараткандын алдында эч кимден коркпойм. Мыйзам алдында дайыма жооп бергенге даярмын. Өзгөн элине болгон жакшы ниетим болгон, эч кандай коррупциясы жок, таза иштеп берем деп бир канча инвесторлорду ноябрь айына чакырып койгонмун. Ошолордун баардыгы бүгүн кайрылып жатат. Садыр Нуркожоевич айкөлдүк кылып, чечкиндүүлүк кылып, ушул ишти эгер чечкен болсоңуз, өзгөн эли сиз менен дайыма бирге болот деп ишендирип айтам. Өзгөн эли биз акыйкаттыкты, чындыкты кууган элибиз. Ордолу өзгөн жери 250 жыл караканиттердин борбору болуп турган, биз хан сыйлаганды, хат түптөгөндү жакшы билген элим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кудай буйруса сизге ийгилик каалайм. Жаратканым буйруган болсо, сизди президент кылып шайлайбыз. Мына ошондо дагы иштешкенге даярбыз. Сизден мен өтүнүчүм, хандын сөзү эки болбойт дейт. Siz bugün bizden hanımızsız, siz keçe jakında, siz менен учурашкан учурда, siz мага бата берип, жакшы иштешели деген жакшы оюңузду айттыңыз. Батадан калбаңыз, сизден суранам. Аллах сизди колдосун. Рахмат. Рахмат. Siz менин кабыл алуумда болгонсуз. Өзгөн районуна 2 ай мурун келген экенсиз, баарын мага маалыматтарды беришкен. Анан сиз бай алмашылып калгандан кийин мына облуска мен сизге дагы айттым, сунуш бердим. Сиз жакшы иштеп атыпсыз, эл колдойт экен. Эми ушул баягы тополоң мезгилинде алмашылып калдыңыз. Мына өкмөттүн өкүлүнүн облустагы замы болуп барыңыз дедик. Мындайча айтканда губернатордун замы болуп деп сиз отказ бердиңиз. Анан кийин кайра баягы макул деп кайра ордуңузга алып келели деп анан кайра ойлондук да, эми 2,5 ай убакыт калыптыр реформаларга. Анан күн сайын аким алмашып атат дедиртпей, ошо 2 ай чыдап туруңуз деп. 2 айдан кийин ошол акимчиликке койсоңуз болот. Бай жаңы системалар башталганда. Анан кимиңиздер күчтүү болсоңуздар, эл колдосо өтүп кетесиздер. Эми кичине 2,5 ай 3 ай чыдап туруңуз эми. Андан эч нерсе тагдыр чечилип кетпейт эми. Ассаламу алейкум. Садыр эке, жакшы барасыз буюрса. Садыр эке. Бир канча суроолор берилди, көп суроолор эле айыл өкмөттүн, акимдин деңгээлиндеги, райондун деңгээлиндеги суроолор берилди. Анан ошол эле учурда мен өзүмдүн ордумду мыйзамсыз алып койгондугу тууралуу да суроо бердим. Анткени бир жетекчини иштен алаарда сөзсүз түрдө ага бир тапшырма берилет, ошо тапшырма аткарылбай калган учурда иштен алса, ал жетекчи да өзү ыраазы болуп кетет. Экинчиден, ошол эле жетекчи өз каалоосу менен арыз жазыш керек. Мына ошондой учурда иштен алынат. Анан эч кандай эчтекеден кабар жок. Мына өзүңүздөр билесиздер, Өзгөн районунда акыркы 5 жылдык деле алган болсок, бир да жолу республикалык салык, жергиликтүү салык толук толгон эмес. Мына жараткандын буйругу менен биз келгенде биринчи коррупциялык система деп жана көмүрчүлөр менен, таш казгандар менен, сары таш казгандар менен мына биргеликте иштешип, биринчи жолу Өзгөн районунда 9 айлык салык жыйынтыгы толду. Жергиликтүү да, республикалык дагы салыгыбыз толду да. Анан эл аралык, мындайча айтканда, улут аралык маселелерди да аябай кооптуу болгондуктан алар менен катуу иштештик.